Алгач биз адаттарды башкарабыз. Кийин адаттар бизди башкарат дедик, Блокнотко пландаштыруу. Күндө же ар 2 күн 3 күндө өзүңүзгө план коюп туруу. Мына ушул жума ушул иштерди жасашым керек деп өтө маанилүү иштерди жазып туруу. Бул адат. Башында өзүңүздү мажбурлап жасашыңыз керек болот. Башында унутуп коесуз, жасагыңыз келбейт, жасасаңыз да канча жасашты билбейсиз, себеби сизде пландаштыруу жөндөмү пайда боло элек болот. Мына билим менен жөндөм бул эки башка нерсе экен, Билсек билишибиз мүмкүн, видеодон көрүшүбүз мүмкүн кантип пландаштырабыз деп. Бирок ошону пландаштырып отуруп, көп жолу адашып отуруп, тура эмес жасап отуруп, башыбыз жетпей отуруп жасай берсек, анан бизде жөндөм пайда болот экен. Жөндөм менен кошо адат пайда болот экен. Телефон чалып, мына адамдар менен таанышып, адамдарга биздин жөнүндө кыскача айтып берип, анан видеону жөнөтүү, бул дагы жакшы адаттардын бири, Аны жасаш үчүн башында өзүбүздү мажбурлайт экенбиз, эркти колдонот экенбиз. Адаттар болгондо эрктин кереги жок болуп калат экен. Ошон үчүн башында чыдап, эптеп чыдап, кыстап атып өзүңүз жасата берсеңиз, кийин адат пайда болуп калат экен, өзүңүздү кысташтын кереги жок болуп кеткен, оңой болуп калат экен. Анан жөндөм пайда болгондо сиз кичине натыйжалар пайда боло баштайт, сиз ырахат ала баштайсыз ошол ишиңизден. Эсиңизде болсо, биз кыялдарды орундатуу сабагында да айтканбыз, ийгиликке жеткен адамдар дайым өзүнө жакпаган иштерди күндө жасап отуруп адат кылып алат экен. Адат кылып алгандан кийин ал ырахат ала баштайт экен. Ырахат ала баштагандан ал адамда натыйжа пайда боло баштайт. Акыры аягы сонун өзүнүн күткөн натыйжаларына жетип алат экен. Ал эми ийгиликсиз адамдар болсо, өзүнө жакпаган иштерди эмес, жаккан иштерди, ойноо, социалдык тармакта отуруу, вино ичүү, шошон, чуркабай телевизордун астында отуруу, шошон иштерди жасашат экен дагы, акыры ошол көнүп алышат экен да, анан адаттар, ушундай адаттар пайда болуп калат экен, кийин жагымдуу натыйжага жетпейт экен дагы, өзүнө өзү ишенбей калат экен. Мына дал ушинтип ийгилик жаралат экен дедик, Жаман адаттарды алмаштырыңыз, мүмкүн болсо. Кантип алмаштырсак болот? Эч убакта жаман адаттар өзүнөн өзү кетип калбайт экен, аны жөн кетирүү кыйын экен. Сиз адат болуп калды, жана контролдон чыгып кеткен адат болуп калды. Сиз ал адатты уже контролдой албайсыз, башкара албайсыз. Мына Жданов деген өтө күчтүү пропагандист бар. Чылым чегүүгө каршы, наркотикке каршы, алкоголго каршы сонун пропагандаларды айтып турат. Мен ошонун сабактарын кээде окуп турам. Биздин Фаберик компаниясында көптөгөн отуруштарда азыр арак коюлбайт. Арак биздин президентибиз иччи эле алда таштап койгон. Ошолорду көрүп жүрүп мен статьяларды окуп, жана Ждановду угуп жүрүп, мен дагы пиво ичкенди токтотуп таштап койгом. 2011-жылы таштап койгом. Мына ошол таштаган опытыман сизге бөлүшүп берсем, эч убакта жаман адаттар өзүнөн өзү кетпейт экен, жана жаман адаттарды жөн кетире албайт экенсиз. Жаман адаттарды кетирүү үчүн сиз андан бир аз жакшыраак болгон адаттарга алмаштырып отуруп гана жок кылат экенсиз. Мисалы үчүн вино ичип же пиво ичип же арак ичип аткан болсоңуз, анын ордуна сиз ойлоңуз, мен өзүмө айттым, пиво сонун ичимдик. Бирок сок деле ошондой эле сонун ичимдик го. Мен эмнеге сокту ичкенге ошондой каалабайм, а пиво ичкенди каалайм. Карап көрсөм, күндө пиво ичким келе баштады барып. Анан бизде Нечаев президентибиз бир сабактардын биринде айткан, каерде мына чек ара бар, чек ара ким коюп берет, мисалы үчүн. Болду ушудан көп ичпей деген чек ара барбы дейт экен. Мамлекет тарабынан, мыйзам тарабынан мындай чек ара жок. Башында биз рюмка ичебиз, анан кийин 2 рюмка, анан 3 рюмка, анан кийин 1 бутылканы ичип кое турган болуп калабыз. Кийин ящик менен иче турган болуп калабыз. Бардыгы ушу жолду басып өтөбүз. Анан кийин алкаш болуп калабыз. Анан кийин балким бомж да болуп калаттырбыз дейт, Мына кийин ошол жерде мына мыйзам ушу чегинде барбы, ушундай, ушудан көп ичпей деген барбы? Жок. Ошол себептен ким гарантия бере алат, мен эртең алкаш болбойм деп? Эч ким бере албайт. Жданов айтат, алкоголь, ичимдик ичүү бул оору эмес, бул болгон адат. Контролдон чыгып кеткен адат. Ошол адатты жок кылсаңыз эле сиз ичиңиз келбей калат, дейт экен, Мына ошентип жардам берет экен адамга. Мен ошонун макалаларын окуп жүрүп анан таштадым. Эмне кылдым? Мен ойлодум, сокко алмаштырам дедим. Себеби ушул мыйзамды мен ийгилик жаратуу деген видеого айтылган нерселерди бүт ошолордун баарын окуп билген элем. Ошол себептен ошону колдоно баштадым. Сок түгөттүм алгач. Анан кийин акырындык менен мен айсти, муздак чайлар бар го, жай кезинде, жай мезгилинде ошо муздак чайга өтүп кеттим. Анан акырындык менен сууга өтүп кеттим. Демек акырындык менен биз азыраак жаман адаттарга, анткени сок зыян билесиз, биринчиден кымбат, экинчиден зыян, анткени ичинде толтура шекер бар. Анан натуралдуу ичимдик эмес бул уже. Көп адам натуралдуу деп ойлойт, натуралдуу болсо давно ачып кетиш керек эле. Чай ага караганда натуралдуу, жана свежий, жаңы жасалат, Дагы азыраак жаман адаттарга мына өтө баштайт экенбиз. Акырындык менен сууга өтүп кетет экенбиз. Мисалы үчүн чегип аткан болсоңуз, алгач жвачкага, анан кийин семечкага, анан кийин акырындык менен сууга өтүп кетсеңиз болот экен, же ошон башка жвачкага, конфетке өтүп кетсеңиз болот. Адаттар бир күндө өзгөрбөйт, ошол дайым эсиңизде болсун. Ошого карабастан күндө өзүңүздү мажбурлап жасашыңыз керек болот. Бул боюнча психологдордун бири Игорь Вагенсон айтат, сигаретти чеккенди, ичкенди таштагыңыз келсе, сиз дайым өзүңүзгө резина колуңузга байлап алың дейт. Жана резиналар бар го, акча байлаган ошону байлап алыңыз, ошодон үч өтөт. Сигарет чегүүдү ойлогондо, элестеткенде, каалоо пайда болгондо резинаны тартып туруп кое берип коесуз, колуңузга тарс этип чабат. Сизде шарттуу рефлекстер пайда болот.
Эсиңизде болсо, биз мектепте окуганбыз Павловдун ити. Павлов итине күндө свет жарыгын жандырып туруп, анан кийин тамак алып келчү. Ошол мезгилде салыштындай датчиктерди коюп койсо, шилекей чыккан жерге свет жанары менен итте шилекей пайда баштаптыр кийин. Мына ушул шарттуу рефлекс да. Бир нерсени кайра кайталай бергенде адамда шарттуу рефлекс пайда болот. Сизде ошондой рефлекс пайда кылсаңыз болот. Резинаны тарткан сайын сизде шарттуу рефлекс пайда болот. Сизде ошол жериңиз ооруйт, колуңузга байлап алган болсоңуз, колуңуз ооруйт дагы, же тамагыңызга тарс эткенде колуңуз ооруйт, же бетиңиз же кулагыңызга кайерге байлабасаңыз ошол жериңиз ооруйт. Андан кийин бара сизде сигарет дегенде ошол ооруй турган сезим пайда болуп калат. Сизге таштоо оңой болот экен да. Мына ошондой шарттуу рефлекстерди пайда кылсаңыз болот. Менде дагы ошо эсимде пиво ичким келет, замат дароо сок алып, же айсти алып иче турган болуп калдым. Азыр пиво ичпейм. Бир убакта өтө катуу жыты келгенде ичким келет, бир убакта катуу ичким келгенде бир ичейинчи ушул. Бир ичип туруп өзүм ачуу экенин билем да, мен билем да ачуу экенин билип туруп, ачуу дейм да, бунун эмнеси рахат дейм. Себеби башында мага да ошондой, бунун эмнеси рахат деп. Ачуу ичтим, мунун эмнеси рахат. Өзгөчө сиз муздаганда эмес, ысыгында, жылуунда ичсеңиз, мунун противный ичимдиктин эмнеси мага жагат, ошо мен төлөп ушуну ичишим керекпи деген, ошо отраваны ичишим керекпи деген сезим келет. Мага да ошондой сезим келди кийин да. Ошону билип туруп атайын ошону кылдым. Сизде ошентип жаман адаттарды таштасаңыз болот экен. Ошондо сизде ошон адаттарды таштаганда сиздин эркиңиз дагы да күчөйт экен да. Өзгөрүш болуш үчүн жок дегенде 20-30 күн, жок дегенде 2-3 ай болот экен. Бир нече жыл өтүшү да мүмкүн. Менде болуп атты, бир нече жыл мен пиво ичким келет эле. Азыр такыр ичким келбейт уже. Менде сила воли жок дейт кээ билер. Эрктүүлүк күчүн эмнелер азайтат экен көрүп кетели. Маанилүү иштерди эртеңкиге таштоодагы биздин эрктүүлүктү алсыз кыла баштайт экен, биздин эрктүүлүк жөндөмүбүздү түшүрөт экен. Ошол себептен алгач маанилүү иштерди жасап көрүңүз. Ошондо сизге ушундай адат пайда болуп калат экен, маанилүү иштерди биринчи жасабы. Эрктүүлүк күчүн көбөйтөт, эмнелер көбөйтөт? Жакшы адаттар, маанилүү иштерди дайым жасап туруу адаты сизге эрктүүлүк күчүн көбөйтөт экен, кошот экен жана ишенимди көбөйтөт экен, Жана бул сиз үчүн адат болуп калат экен, сиз эрктүү болуп, күчтүү болуп жүрөт экенсиз. Ошол эле учурда чечим чыгаруу ишин созуудагы бул сиздин эрктүүлүк күчүңүздү азайтат экен. Эгерде чечим чыгарыш керек болсо, аны кечке ойлоно бербестен, тез ойлонуп, тез чечим чыгарганга аракет кылыңыз. Себеби кандай гана чечим болбосун, баары бир ката жасап атып, анан ошол чечимдин туура эмес экенин баары ошондо гана түшүнөсүз. Чоң ишпи же майда ишпи өзгөчө, майда ишпи айырмасы жок экен мээ үчүнчү. Чоң иштин үстүнөн ойлонсоңуз деле көп убакыт, майда иштин үстүнөн көп ойлонсоңуз деле, ал эрктүүлүк күчүн жогото берет экен. Жана кыйнала берет экен. Ошол себептен өзгөчө майда иштерди тез чечим чыгара турган болуп алыңыз. Кийим тандоо, ошон адамды ишке алуу, ошон нерселерди тез чечим чыгарганга аракет кылыңыз. Ишеним жана мотивация. Жана айтып кеттик, бул эрктүү, мына жасадык, эрктүү колдонуп жасадык, анан адаттар пайда болду. Адаттардын негизинде натыйжа пайда болду. Натыйжа болгондо мен кылат экем деген сезим пайда болду жана эрктин күчөшү боло баштады. Ишеним жана мотивация күчөдү. Мунун негизинде сиздин эркиңиз күчтүү боло баштады. Анан адаттар башкарып отуруп, мына натыйжалар келе баштайт экен. Ушинтип гана эрктүүлүк өсөт экен. Өзүңүзгө койгон, өзүңүздүн алдыңызга койгон маселелерди жасап отуруп гана сиз жакшы эркти өнүктүрө алат экенсиз. Көпчүлүк адам келечекти азыркыдан да идеалдуураак элестетет. Туурабы? Көпчүлүк адам эмнегедир келечекте оңоюраак болот дейт. Келечекте мен кыйыныраак болуп калам. Келечекте мен күчтүүрөөк жана жөндөмдүүрөөк болуп калам деп эмнегедир ушинтип иллюзияда жашашат, жалган жашоодо. Өзүнүн өзү болуп кетет деп ойлойт. Эч кандай дисциплина, эрктүүлүктү колдонбой туруп ушуга жеткидей, ошондой элестетишет эмнегедир. Бирок сиз ойлоп көрүңүз. Жакынкы 5 жылды эстеп көрүңүз. Жакынкы 2 жылда 5 жылда учуп өтүп кетти. Туурабы? Өзгөчө мына 1-чи курска келип аз 5-чи курсту бүтүп аткандар эстеп көрсөңүз, сиз 1 жыл мурун эле 1-чи курска келгендей болуп сезесиз өзүңүздү. Дал ошондой 5 жыл зуулда учуп өтүп кеткен болот, Убакыт зымыраган кушта учуп турат. Анан бара мына биз да картая баштайбыз, биздин көпчүлүк жөндөмдөрүбүз азая баштайт, биздин убактыбыз азая баштайт жылдан жылга, көңүлүбүз азая баштайт, жана энергиябыз азая баштайт, өзгөчө картайган сайын. Ошол себептен эртең оңоюраак болот дебестен, эртең тескерисинче кыйыныраак болот деген ойдо болуңуз дайым. Азыр мага кыйла оңой деп. Келечекте элестетип көрүңүз. Сиз иликке жетпедиңиз, азыр жасай баштаган жоксуз, кылган жоксуз, эмне болот? Канчалык аттин кыласыз? Энергияңыз болобу болбойбу ошол мезгил келгенде? Убактыңыз болобу болбойбу ошол мезгилде? Көпчүлүк учурда болбой калат. Себеби жашыңыз өткөн сайын, балалуу болгон сайын, үй бүлөлүү болгон сайын иштер көбөйө баштайт. Мурун өзүңүзгө жооп берсеңиз, эми үй бүлөгө жооп бересиз. Үй бүлөгө жооп берген соң, мисалы үчүн аял үйдө, эркек жумуш
тарабынан жооп бериш керек болот. Балдар пайда болгондо эми экөөңүз бири-бириңиздерге гана эмес, үй бүлөгө гана эмес, эми балдарга да жооп бериш керек болот. Балдар чоңойгон сайын аларга жоопкерчилик чоңое баштайт. Мисалы үчүн кичинекей баланы башкарыш оңой, чоң баланы башкарыш өтө кыйын боло баштайт, жана аларды жайгаштыруу керек боло баштайт, аларга жардам берүүгө болот. Сизде жоопкерчилик чоңое баштайт. Ошол мезгилде убактыңыз да жетишпей баштайт, энергияңыз. Жаш өткөн сайын энергия азая баштайт, жана эске тутуу жөндөмү азая баштайт. Тилдерди үйрөнүү кыйын боло баштайт, жаңы нерсени үйрөнүү, өздөштүрүү кыйын боло баштайт. Ресурсуңуз азая баштайт да. Акча көбөйө башташы мүмкүн, жөндөмүңүз көбөйө баштайт, бирок үйрөнүү жөндөмү азая баштайт. Энергия азая баштайт, убакыт азая баштайт, күч кубат азая баштайт. Ошого эртеңки таштабастан азыр кылганым оң деп, эми мен ийгиликке жеттим деп эсептеп көрүңүз. Азыр ошого жетиш үчүн жасай баштадыңыз. Эмнеге келесиз? Ошондо өзүнөн өзү күч пайда болот, өзүнөн өзү жасагыңыз келе баштайт. Улам жасагыңыз келбей калганда, күчүн колдонгуңуз келбей калганда, өзүңүздү мажбур кылгыңыз келбей калганда, дал ушул ыкманы колдонуңуз. Ийгиликке жетпегениңизди элестетип көрүңүз кылбагандан, анан кылганыңызда кандай ийгиликке жеттиңиз. Мен кайсын тандайм десеңиз эле, мээңиз экинчи жолду тандайбыз деп аракет кылып кылгыңыз келе баштайт. Сыйлык алуу мөөнөтү узарган сайын кылгыбыз келбей калат, баалабай калабыз. Ошол себептен ушул эки ыкманы колдонуңуз, өзүңүздүн келечекти элестетүү. Ошондо баалай баштайсыз. Эксперимент жасап туруп университетте адамдар жаш кезинде пенсионный фондко акча салуу боюнча сунуш жасаган экен, андан эксперимент жасаптыр. Сунуш жасаганда көбү макул болуптур, мен кийин кылам дептир. Андан кийин алардын программа барго, азыр программалар бар, адамды картайтып берет. Ошентип картайтып туруп, көрсөтүп туруп, андан кийин ойлонуп көрүңүз, келечекте кандай болот, күчүңүз боло болбойбу, ресурсуңуз боло болбойбу, күч кубатыңыз боло болбойбу, жоопкерчилик деп машып түшүндүрүп берип туруп, андан кийин эми пенсионный фонд кыласыз кылбайсыз дегенде, ошону жасагандан кийин көпчүлүк адам пенсионный фондко өзүнө тапкан акчаларын топтой баштайт экен. Башкалар болсо, ошондой эксперимент жасабагандар жөн гана иштетип бериптир. Муну көрдүңүз, дал ушинтип өзүңүздүн эрктүүлүк күчүңүздү колдонсок болот экен. Сиз атайын өзүңүздүн мээңизде ушул эки сүрөттү тартып, анан кийин өзүңүздү оңой башкарат экенсиз.